Бишкекте кыздар түнкү клубдун күзөтчүлөрү менен мушташып, милиция кызматкерлерине кол салышты. Бишкекте кыздар чатак чыгарып, андан кийин түнкү клубдун күзөтчүлөрүнө кол салышкан. Окуянын видеосу Оппа Кежи Instagram каналында пайда болду. Маалыматка караганда, окуя бүгүн саат түнкү 3 чамасында Нирвана түнкү клубунда болгон. Мекеменин коноктору чатак чыгарышты. Коопсуздук кызматкери аларды тынчтандыруу үчүн алардын жанына келгенде 4 кыз ага кол салып, бетине урушкан. Кыздар Свердлов районунун ички иштер башкармалыгына жеткирилген деп жазылат видеонун алдында. Милициянын кайгылуу кызматы окуя боюнча төмөндүкүдөй маалымат берди. Чыгыш 5 Кечи районундагы түнкү клубда мушташ болгон деген чалуу саат таңкы 4 чамасында түшкөн. Окуя болгон жерге патрулдук милиция барганда кыздар күзөтчүлөр менен мушташып жатышкан. Биздин кызматкерлер аларды ажырата баштаган. Ошол учурда кыздар уят сөздөрдү сүйлөп, аларга кол салышкан. Факт реестрге катталды деп айтылат маалыматта. Нападение, можно сказать. Санкт-Петербургда мигранттардын кезектеги мушташы катталды. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка караганда 22 августта болжол менен саат 20:43 чамасында полицияга Красносельский шосседе 25 жарандын катышуусунда мушташ болуп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерде 22 жаштагы өзбекстандык жигит жаракат алып ооруканага жеткирилген. Мындан тышкары полицияга 14 жаран жеткирилген. Алардын арасында Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандык жаран бар. Алардын 5-өө Орусияда жүрүү режимин бузгандыгы үчүн ар бирине 500 рубльдан айып пул салынган, 8 адам бошотулган, бирөө камакта калган. Акыркы 1 айда эле Орусияда Кыргызстандын жарандарынын катышуусу менен 7 жолу массалык мушташ болгон. Мыйзамсыз аракеттердин көбүн өз мекендештерине карата жасашкан. Москвада кыргыздар тарабынан жасалган кылмыштардын саны көбөйдү. Москвада 2 жыл аралыгында кыргыз жарандары тарабынан жасалган кылмыштардын жана укук бузуулардын саны кыйла көбөйдү. Бул туурасында Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаарындагы ыкчам иштеринин өкүлү билдиргенин Кыргыз өлкөсүнүн элчилигинен кабарлашты. Маалым болгондой, 24 августта Кыргыз Республикасынын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат Москва шаары боюнча ыкчам иштеринин өкүлү менен жолугушту. Москва полициясынын жетекчилиги 2019 жылдан бери кыргыз жарандары тарабынан жасалган кылмыштардын жана укук бузуулардын саны кыйла көбөйгөндүгүн билдирди. 2021 жылдын 7 айында эле Москвада кыргыз мигранттарынын катышуусу менен 916 кылмыш негизинен адамга каршы катталган. Мыйзамсыз аракеттердин көбүн кыргыз жарандары өз мекендештерине карата жасашкан дешти элчиликтен. Төө-Ашуудагы туннель жабылып, узун унаа тыгыны жаралды. Бишкек-Ош жолундагы туннель жабылганына байланыштуу унаа тыгыны жаралды деп билдирди күбө. Анын айтымында туннель желдетүү системасын оңдоп түзөө иштеринен улам жабылды. Унаалар 2 сааттан бери турат дейт ал. Ысык көлдө өткөн форумда спортчу Акчыл Махмудовдун трикосу $26,000 сатылды. Бул сумманы форумга келген бизнесмендер чогултушту. Акчыл Махмудов өзү $1000 кошуп, чогулган акчанын 60% аруу затка, 30% кайрымдуулукка, ал эми 10% ак элбирсти коргоого жумшалат. Форумдун коноктору $100 $5000 чейин каражат чогултушту. Аны Байдыйкан айыл чарба колдоо долбоорунун жетекчиси Эрлист Акунбеков сатып алды. Мен Акчыл Махмудов трикосун аукционго койгонун укканда колдогум келген. Бабыр Төлбаев ысык көлгө чакырган. Акжолдун келерин келгенден кийин уктум. Жалпы чогулган $26,000 көбүн, тактап айтканда $6,500 берип жеңип алдым. Кеп кийимде эмес, мен кайрымдуулукту колдодум. Аны эмне кыларым али белгисиз, деди Акунбеков. Мынантип Афганда жаман көбөйттү. Ош базарда жүрүшөт. Ким жок кылат, шакырабы деп жүрөт. Карантинде болушса эмне үчүн сейилдеп жүрүшөт? Мурдагы депутат Кыргызстанга келген пакистандыктар тууралуу.
Мурдагы депутат жана коомдук ишмери Жусупжан Жээнбеков президент Садыр Жапаровго жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевге кайрылды. Ал Кыргызстанда, Пакистан, Иран жана Афганистандын жарандары көбөйүп кеткенине чара көрүүнү суранды. Бүгүнкү күндө өтө кооптуу жана коркунучтуу кырдаал болуп жатат. Биздин жерде акыркы 1,5 айда аябагандай көп сакалчан дамбалчандар көбөйүп кетти. Анын үстүнө 25 жаштан 35 жашка чейинкилер. Башкача айтканда, согушка, диверсияга жараган алдуу күчтүү адамдар. Булар кимдер деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына. Жээнбеков Аки пресс агенттигине да пикирин билдирип, жогоруда аталган өлкөлөрдө абал туруктуу эместигин, кагылышуулар болуп жатканын белгиледи. Алар Ирандын, Пакистандын же башка өлкөнүн жарандары деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул өлкөлөрдүн жарандары делген 25-35 жаштагы адамдар Кыргызстанга учак толо келип жатышат. Бул ар кандай бүдөмүк ойлорду жаратууда, деди ал. Буга чейин чет элдик жарандар карантинде экени жана алар карантин бүткөндөн кийин башка өлкөгө учуп кетишери айтылган. Бирок башка суроо жаралат. Эгерде карантинде болушса, эмне үчүн шаар аралап сейилдеп жүрүшөт? Алар көчөгө чыкпашы керек эле да. Стационарларга жаткырып же шарттарды катаалдаштырышсын. Карантин бүткөндөн кийин кетиши керек. Алар эмне менен алектенип жатканы түшүнүксүз, деди Жээнбеков. Лейлек районунун тургундары аткезчиликке орган адамдары аралашып жүргөнүн айтышууда. Маалым болгондой, алар бул жөнүндө президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин Максат айылынын эли менен болгон жолугушуусунда айтышты. Бешкент айылынын тургуну активист Абдыганы Хасанбаев Тажикстандан аткезчилик жүк ташылып жатканын айтты. Аткезчилер УКМКнын алдында жүрөт. Кантип анан УКМК аларды тыят. Биз элдик кошунда 220дан ашык бала элек. Азыр аларды да тийбегиле, камайт деп коркутуп коюшуптур. Ошого сиз жардам бериңиз, деди ал. Абдикарим Алимбаев Лейлек райондук чек ара башкармалыгынын башчысы Токтосунов Сапарды, Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Кундузов Болотту УКМКнын Лейлек районундагы кызматкерин ордунан тургузуп, аткезчилик менен күрөшө турган орган ушулар экенин айтты. Аларга элдик кошундун мүчөлөрү менен биргеликте иш алып баруу керектигин белгиледи. Элдик кошун болбосо тартип болбойт. Мен буга ишендим, ачык эле айтып жатам. Постторго бүт элдик кошундарды кошуш керек. Контрабанда боюнча дагы биз кошумча сүйлөшүп кетебиз. Эмне үчүн карабай жатасыңар? Уят отуруңуздар, деди ал. Облус башчысы аткезчиликке каршы күрөшүү маселесин өзү көзөмөлгө алаарын билдирди. Жаңы система менен парламенттеги 36 мандат кантип бөлүнөт? Борбордук шайлоо комиссиясындагы жумушчу топ бир мандаттуу шайлоо системасындагы шайлоо округдарын бөлүштүрүү боюнча бир катар жолдорду карап жатат. Жогорку кеңештин депутаттарын жаңы система менен шайлоого жол ачкан мыйзам долбоору депутаттар тарабынан 28 июлда кабыл алынган. Азырынча президент кол кое элек. Мыйзам долбоорун карасак, парламентке келүүчү 90 депутаттын ичинен 36 депутат бир мандаттуу шайлоо округунан, 54 депутат партиялардан шайланат. 36 мандатты бөлүштүрүүдөгү болжолдуу сандар: Ош шаары жана Ош облусу боюнча 9 мандат, Жалал Абад облусу боюнча 7 мандат, Чүй облусу боюнча 6 мандат, Бишкек шаары боюнча 4 мандат, Ысык көл облусу боюнча 3 мандат, Баткен облусу боюнча 3 мандат, Талас облусу боюнча 2 мандат, Нарын облусу боюнча 2 мандат. Мектептердеги окуу онлайн тартипте уланбайт. Кыргызстандын мектептеринде билим берүү онлайн тартипте уланышы мүмкүн эмес. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү жыйында министрлер кабинетинин жетекчиси Улукбек Марипов айтты. Учурда министрлер кабинети жалпы билим берүү мекемелеринин жаңы окуу жылына даярдыгын карап жатат. Мектептерде окутуу онлайн тартипте уланууга мүмкүн эместигин моюнга алышыбыз керек. Билим берүүнүн сапаты аралыктан окутуу учурунда төмөндөп кетти, деди Марипов. Анын айтымына караганда, билимдин начарлап кеткендигинин белгилеринин бири жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы. 2019 жылдагыга салыштырмалуу былтыр жана быйыл абитуриенттердин орточо баллы азайтылган. Буга чейин министрлер кабинети жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталаарын билдирген эле. Бишкекте Матраимовдун кызынын үлпөт тою өтүп жатат. Бишкек шаарында жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун кызы Нагимайдын үлпөт тою өтүп жатат. Бул тууралуу Сереп Медиа маалымат агенттигине өздүк булактар билдирди. Маалыматка караганда, Матраимовдун кудасы жогорку кеңештин депутаты Нурлан Сырдыбаев учурда 2 жаштын Нагимай менен Дастандын үлпөт тоюна коноктор келе башташты. Эске салсак, 22 августта Искендер Матраимов кызын турмушка узаткан.
кызы узатуу Ала Тоо ресторанында өткөн. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Ысык Көл облусу боюнча инспектору пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка ылайык 2021-жылдын 24-августунда Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан кылмыш белгилери боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326-беренесинин 1-бөлүгүндө пара талап кылуу фактысы боюнча пара алып жаткан жеринен Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн инспектору кармалды. Учурда тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.